BTS'тен мага подароктор келди. BTS Army membership бар адамдарга билеттер таратылган. Октябрда эле заказ бергем. Ошо менен эми келиптир да. Апрелде BTS'тен концертине барам буюрса, 2 билетим бар. 9-чу, анан 12 апрелде. Менде Кореяда вид на жительство деген виза менен жашайм. Ошол үчүн мен Nol Ticket деген сайттан Корей версиясынан алгам. Өзүм 2025-жылы J-Hope Jin'дин концертине баргам, Blackpink'тин концертине баргам, Coldplay'дин концертине баргам, BTS'тин концертине билет сатып атканда таласта болуп калгам. Таласта эптеп Wi-Fi сурап отуруп, досумдун үйүнөн отуруп билет алдым, 2 билет алдым. Бул бекер келди. Weverse деген тиркемеде менде BTS Army membership бар болчу. Членство в официальном клубе, да, так, фан-клубе BTS. BTS. Вау, бул жагында карточкасы. BTS Global Official Fan Club Army Membership дейт. Официальное членство в фан-клубе BTS. Арт жагында болсо, бул жерде Гулиза Айткулова деп жазылып турат, менин аты жөнүм. Мондай кепочка, бул кепка Army бомбочкага. Мне кажется, это знак. BTS Army бомбочкам жок болчу. Эми алат окшойм, как раз кечимиз бүрдөгүнүн жаңы версиясы чыгып атат. Мурунку эски версиясы Пусандагы концерттен кийин иштебей калат экен, так что мен жаңы версиясын эле сатып алат окшойм. $40 турат экен, $38. Вот такой мындай брелокта кылып колдонсо болот экен, мындай кичекей BTS кепка. Бул жагында мына BTS деп жазып турат. Ошо ичинде болду жок, карточкалар экен. Биринчи эле ачканда Namjoon, аябай чоң карточкалар экен. Так, RM, Jin, Suga, J-Hope, вот, J-Hope, Jimin. Булардын баарын көргөм жашоодо. V, Jungkook. Онлайн версиясын колдонуп жүргөм, мындай физический мындай карточкам жок болчу. Бул буюрса BTS Army бомбочканы алам. Дагы жетонун фото карточкалары. Эмне кылам билбейм, кошелегиме салып жүрөм. Шилп үйгө вот коп койдум. Балким бирөөгө белек кылам, көрөбүз. Эртеңден баштап корей тилинин курстарына барам. KAP. Ар бир суббота күн сайын 8 саат окумай. Китеби келди. Корей тилинде 5 деңгээл бар. Меники азыр 3-чү деңгээлинде жүрөм. Үйдүн жанындагы библиотекага барып окумай, офлайн. Буга чейин корей тилин онлайн окуп келгем, башка курстарга барып. Акыркы деңгээлин өтсөм. Мен азыр вид на жительство деген виза менен жашап атпаймбы? Вид на жительство эмес, PMJ, постоянное место жительства деген мындай Кореянын грин картасын ала алам да. Бул китеп Hanguk Munhwa дейт. Корей тили жана маданияты. Вот ушундай.